саламатсыздарбы? Сиздер менен адаттагыдай эле Монополия каналы жана сиздердин агроном Бактыгүл. Бүгүн биздики башкача чыгарылыш болуп жатат. Азыр деген биз фермердин үйүнө келдик. Сиздер менен чогуу биздин байкебиз Арылбек байкенин үйүнө конокко келдик. Бул жакта кулпунайды кантип өстүрүп жатыптыр, кандай баада сатып атат, кандай проблемалар бар экен, ошону өзүнүн сөзүнөн угуп, мындайча айтканда күнүмдүк жашоосун чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Анда эмесе кеттик. Келиңиздер эжеке. Саламатсызбы Арылбек байке? Кандайсыз? Ишиңиз илгери болсун. Рахмат, келгиле. Жигиттер кирдибезгерби? Алар азыр келишет. Эми сиз бул жакта клубника өстүрөсүз, Ооба, клубника өстүрөм. Дыйканчылык. Канча жылдан бери өстүрүп жатасыз? Мен бул подпленка мурун эмне өстүрчүмүн, местный клубникачы жерде. Бул подпленкага өткөнүмө мага 4 жыл болду быйыл. 4 жыл болду. Ушул жерде эле өстүрүп келатасыз? Ооба, ушул жерде өстүрүп келатам. Могул оң жак тараптагы 3 жылдык. Уже бул бүттү, бул бузулат. Бул бузулуп, бул жерде айдалып туруп, анан эзалат бул жер. 1 жыл, 1,5 жылда эзалат. Анан кийинки жылы, эмес, аркы жылы жазында тигилет да бул жерге ошондо. Основной азыр бул жак тарапта. Негизи ошо көчөттү сатып алганда 3 жыл тынбай түшүм берет, андан кийин сиз жаңылайсыз. Негизи 3 жыл эмес, 2 жылда эле алмаштыра берген жакшы экен. 3 жылда бул невыгодно болуп калат экен да. Түшүмдүүлүгү ошондо түшүп кетип атабы? Жок, түшүмдүүлүгү түшкөндөн да майда болуп калат экен. Биринчиден майда болуп калат экен. Экинчиден бул бир аз эмне болуп калат экен. Караганга кичине кыйыныраак болуп калат экен да. Ичинде мисалы үчүн капельный эмненинчи ичи толуп калат экен, көздөрү толуп калат экен. Аны алмаштырса болот, анан бирок кыйын да адамга болушу. Бузуп салып туруп, жаңыдан отуруш керек экен. Достор, мына карасаңыздар, абдан сонун жакшы каралыптыр. Могул жактан да мен кулпуна үзүп берейин. Алыңыздар, дыйканчылык. Мынакей, формалары да жакшы, эч кандай зыянкечтер дагы жок. Бул жакта оорулар жок экен. Жакшы караптырсыз негизи. Анан негизи күн аябай ысып аткан, 40-45 градуска чейин болот эле. Бүгүн болсо күн бүркүп болуп калды. Салкындап сонун болуп калды. Оорудан бир аз кутулдук деген белги да бул. Эми процессти айтып берсеңиз, жаздан баштап, жазында качан башталат? Үй бүлөңүздөр менен качан келип күнүгө туруп карап баштайсыз? Күнүнө бул эрте жаздан уже жерден тоң кетип, кар кеткенден кийин эле уже тазалоо иштери башталат. Биринчиден эски жалбырактарын алабыз, тазалап, анан биринчисин эмне беребиз, жанагы килешке каршы, уртка каршы дары чачабыз. Аны деле могу Догол компаниясынан алып келдик, балдардан. Бул жерде жүрөт, ал бала деле ошол бала менен кеңешип, анан ушуну бериңиз пока, адан кийин железо бересиз, эмне бересиз деп ошол айтканы менен, буйрутмасы менен келатам жастан бери эле. Только бир эле Догол компаниясынан алдык. Дарыны төлөк албадык. Бул жакта негизичи сизге көп кездешкен проблема кайсы? Негизи эле ишчи болобу, же болбосо кайсы жактан, каражат жагынан болобу? Эми каражат жактан кыйынчылык болот. Бул деле оңой эмес. Кээде бул үй бүлө менен караганда деле жетишпей калабыз чынындачы. Терим учурунда, ото учурунда кээде жетишпей калып, анан эмне кылабыз? Жумушчу алып келип салабыз. Жумушчулар күнүнө 1,5 сомдон иштешет алар. Ошол каражаттан бир аз кыйын болот, бышканга чейин. Бышкандан кийин уже кыйынчылыктан өтүп калабыз да. Бул жакта кайсы сорт? Бул Альбион. Альбион бардыгы? 80 соттук могул жер. 80 соттук Альбион ооба. Көчөттөрдү каяктан алып келдиңиздер? Көчөттөрдү тааныштардан алабыз. Усигин алып, мисалы үчүн, усигин алып туруп өзүбүз үйдөн өстүрөбүз. Сатып алалы десек 28 сомдон болот экен. 1 гектарга 50 000 көчөт кетет. Ал деле 1,350,000 тыйын болот экен. Адан көрө анча тыйынды сатып алгандан көрө деп усигин сатып алып атабыз да. Усик деле бекер алып атабыз, усигин сатып алып атабыз. Усикти канчадан аласыз мисалы? 3 сомдон. 3 сомдон. Ооба, 2 сомдон болуп калат. Кээде 4 сомго чейин болуп калат. Жакшы усик болсо кичине эмне. Бирок мисалы ошол усиктерди силер быйыл отургузулган, мисалы үчүн эрте жазда отургузулгандардан аласыздар да усиктерди, туурабы? Ооба. Эскилеринен алганга болбойт да, уже алар түшүмдүүлүгү төмөндөп калат. Төмөндөп калат, ооба. Желательно жаңы отургузган болсо, усиги жакшы, көчөт да жакшы болот.
Аны негизи бир чети ойлоп көрсөң, мол клубниканы деле усиктерин алып атышат да. Сиздердин жумушчуларыңыздар бул жакта жүрөт го, усиктерин жыйнап. Негизи бекер эле окат, Ооба, бекер окат. Бирок биз мунун түшүмүн алабыз деп усигин кырып салабыз да өстүрбөйбүз. Эмне болуп калса, если биз усигин кой берсек, анда биз мөмө ала албай калабыз. Ошол. Энергиянын баарын, азыктардын баарын усикке берип коет. Анткени бул усик көп нерсе, клубниканы майдалаткандагы, ооруткандагы, күчүн алгандагы усик болот да. Бул мурутчаларын алыш керек сөз. Эми жашоо циклын айтсаңыз, мисалы кайсы айда түшүм берип баштайт, тыныгуу качан болот? Бул жазында мөмөнүн бышкан маалы, бул май ичи болот да. Бул жерде бир аз салкыныраак, ошо салкынына байланыштуу. Если үстүнө эмне жаппаса, агросман жаппаса, эчтеке жөн эле открытый ушул боюнча эле караса, майдын бир 10-дорунда уже бышып калат. Даже 10-на жетпейт. Майдын 5-теринен баштап бышып калат. Если күндүн погодадан зависит этет. Если погода ысыгыраак келсе, анда майдын башында эле бышып калат. Если үстүнө агросман менен жабып или клеенка менен дуга кылып жапса, анда уже адан эртерээк бышат. Майдын башында. Майда эмес, апрелдин акырында уже бышып калат анда. Ошого бунун бүтүшү июндун бир 5-10-доруна чейин бүтөт. Ошолда если майдын 15-терин 10-дорунан баштап берсе, июндун 10-дорунда уже бүтүп калат. Анан экинчи тыныгат, бул уже экинчиси эмнеден баштап бере баштады азыр, 15 күн. 15 күн болду. Азыр мына биз августтун башында турабыз. Эртең 1-август. Июлдун 15-теринен уже бере баштайт. Жакшы. Ошондо бир 15-20 күн тыныгуу болуп турду. Алдан 20 күндөн 1 айда, почти 1 ай тыныгуу болот. Адан кийин уже быша баштайт. Смотри, анда да караганыңа карата. Если жакшы карасаң, эртерээк бышат. Суунан убагында кечиктирсең, эмне болсоң, анда артка тартылат бул. Сууду бул күндүн ысыгында, анан салкынында бергенди билиш керек. Главный ошонусунда. Мына клубниканы ооруганда ошолдон көбүрөөк зависит этет да. Суудан биз көбүнчө дыйкандар бузуу болуп атабыз. Суудан көбүнчө бузуу болуп атабыз да. Анан бул клубниканы өткөзгөндө дайыма алып сатып алган бир кардарыңыз барбы? Бар, кардарыбыз бар. Мисалы үчүн бул жерде туңгуч деле 3 жерде алат. Бектемир алат. Канал Мас жак тарабында. Бул жерде Мидин деген бала алат. Ар жакта дагы Толкунбек деген бала алат. Пока ошолор бар, биздин окатыбыз жүрүп атат. Мисалы үчүн Бектемир деле жакшы алат. Мидин деле жакшы алат. Булар жакшы алат. Если бул 3 чоң приемщик жок болсо, дыйкандар анда кыйналып эле калабыз. Если булар эки эле күн албай койсо, бул клубка кылган мээнетибиз деле эмнетип кетет, арзандап кетет. Алардын албай койгон себеби бирден бир себеби. Граница жабылып калат. 1-2 күн албай койгон граница жабылып калат. Или ар жака барып өткөрө албай, документальный может кыйналышып калат да. Өздөрү деле айтат, ушинтип граница жабып бизди өткөрбөй кыйнап атат. Же болбосо тиги жакта Россияда базарларга киргизбей атат, или точкаларыбыз жабып койду деп, ошол учурда 1 күн 2 күн токтоп калса, кадимкидей эми сеналар ылдыйлап түшүп кетет да. Азыр 180-200 ушундай болуп атат килограммы. Жазындачы канчадан эле? Жазында 350 сомдон башталды. Анан бара-бара түштү. Быйыл жаз кызы жакшы эле болду. 200 сомдон ылдый түшпөдү, жакшы болду. Сена килограмм. Азыр деген көп мындай отургузуп алып, бирок өздөрү дагы жакшы карай албай, бир аз билими да жетпей, опыты да жетпей, ушундай дыйкандар бар да. Анан кийин майда болуп кеткен. Ошолорго сиз кандай кеңеш бересиз? Мисалы үчүн алар айтып атат, эмне үчүн мен ошолорду уктум эле, мына угуп алып азыр клубниканы отургузуп алдым. Эч кандай пайда көрбөй элем. Дайыма кичинекей баланы карагандай болуп караш керек экен, талаада жүрүш керек экен. А мен болсо андайга күчүм жетпейт дейт. Балким кээ бирлөрүнүн каражаты да жетпей калат. Каражаттан кыйналат көбүнчө. Если каражат жетиштүү болсо, дыйкандар деле жакшы эле карамак, дыйкандар деле барсы бири-бирине сурашат, агрономдордон сурайт мисалы үчүн. Көбүнчө каражаттан кыйналып калат да дыйкандар. Эми бул жерде алыстан келет. Кыргызстан 7 дубандан келип дыйкандар бар бул жердечи. Бирөөсү болгон биртке тыйын мал салын сатып айылдан келсе, клубка көчөт 27 сом, 28 сом болуп атат. Монтип капельный растение, тракторлар мисалы үчүн 1 гектар жерди 40 000 сомго тартат. Мондай клеенка тартып бер, жаткырып беришин эле 40 000 сомго тартат трактор өзү. Ошолорго жетишпей, анан өз күчүм менен карайм дейт да, кыйналып калат да. Дарысын убагында бере албай калат. Дары алайын десе тыйын болбой калат. Ошол учурда убагынан бере албай калгандык эле ал. Суугарганго бүт эле билсе керек дыйкандар. Кайсыл малда суугарышын,
Көбүнчө эле эмнетет. Менен сурагандардан мен эч аябайм, айтып берем, наоборот, киргизип көргөзүп, моундай кыл деп. Кошуналар бүт эле билет го, ким сураса кел айтып берем. Жакшы. Сиздин эми могу клубникада 4 жылдык тажрыйбаңыз бар экен да. Ошондо баштаганда кандай баштадыңыз эле, кандай кыйынчылыктар бар эле? Азыр 4 жылдан кийинки Загузек байке эмнеге үйрөндү? Баштаганда бир аз кыйынчылыктар болот. Анткени мисалы үчүн подпленка кылып биз клубка отургузган эмеспиз да. Буга чейин менде бир аз тажрыйба бар эле, подпленка менен түшүнүгүм бар эле да. Менде көп деле кыйынчылык болбоду. Бир аз кыйналдым. Сурадым, билбегендердин сурадым, бул жерде мурун клубка отургузгандардан сурап үйрөндүк да. Эми бул билбейм, мен үчүн көп деле кыйынчылыктар болбойт. Болгону 15 күн сайын отоп, монтуп чөп чыгарбаш керек да. Моундай болуп чөп болбой, бул деле уже бир эле жөөп калды, шынча эмнеден уже бүттү да. Ооба, бар тазаланып берем. Бунун клубниканын биринчи враг чөп. Если бул чөп болсо, оору да болот, ичинде курт да болот, тиги килештер да болот. Чөп чыгарбаш керек. Таптаза, даже монтуп, эмне кылган чөптү дагы тазалап туруп сыртка чыгарып туруш керек. Эки башына өрттөй эки башына чыгарып туруш керек да. Анан жана муруттарын алып туруш керек постоянно. Ошондо гана урожай болот да. Моундай муруттарын койбош керек. Бул бат өзөт. Почти мен 15 күн сайын ототом. 2 жумада уже отолот да. Бир аз чөп болгондо эле уже отой баштайт, тазалап. Азыр ошолорго токтоло кетели. Мисалы, сиз жалбырак сарыгарып баштаганда же кандайдыр бир зыянкеч пайда болгондо кантип билесиз? Көз менен белгилерин көрүп определять эте аласыз? Ооба, билинет сразу эле. Если артында зыянкеч болсо, жалбырактар өздөрү эле монтуп кууша баштайт. Жээктеричи моундай болуп кууша баштайт. Четтери уже биринчи бул ортосунан башталат. Четки жалбырактардан башталбайт. Ортоңку жалбырактардан башталат да. Уже эмне бар экен деп жаш жалбырактардан башталат, эми? Жаш жалбырактан башталат биринчи. Ошол учурда уже алдын ала беребиз. Бирок алга да жеткирбейм да. Алга да жеткирбей, убакыт эмнеси менен берип турабыз. Болгону биз ал зыянкеч дарыларды могу клубка терип аткан учурда бере албай калабыз. Бирок сиз деген мисалы ошо билесизби, именно кайсы зыянкеч? Бул трипс же болбосо бул жөргөмүш? Ооба, жөргөмүш деп. Анткени бул зыянкеч деле эки эле бөлүнөт экен да. Бул контактный, анан системный болупчу. Адам бөлөгү деле. Дары адам мен эмнемде түшүнбөй, ал бөлөгүн түшүнбөдүм да. Мисалы үчүн контактныйын берсең, тиги жөргөмүш ошол ошондор өлөт экен. А системныйын берсең, тиги килештер өлөт экен. Болду, ошол эле экен да. Түшүнүк ошондой экен, демек. Ооруларгачы? Ооруларга эмне ооруга? Мисалы, мондай антракноз болуп, жалбырактарында тактар пайда болгон ошондой учурлар болобу? Мен аны ооба болот. Аны биринчи очередь эмне берем да? Фитосферин берем. Бир эле клубникага эмес. Помидорго, огурцага, эжемалинага, малинага. Бул фитосферин деген дары бул болбогон эле тыйын турат. Болбогон эмес эми, тыйын турат да, 100 сом турат, 80 сом, 70 сом турат. Анан ошол фитосферин деген бул мен түшүнүгүмдө мындай да, бул бактерия болот. Бактерия, мисалы үчүн моун алалы. Патогендерди жейт. Моун алалы. Могул жерден уже курады да, так түштү да. Если фитосферимди чачып койсоң, дальше ооруду өткүрбөй турат. Мен биринчи ошо фитосферимди чачып коюп туруп, анан кийин агрономдорго барам. Мен ушулга каршы дары чачышым керек. Анткени фитосферим чачкандан кийин могу ураган жагы курап түшүп калат, дальше оору өтпөйт. Ошол жерден кармап калат. Бул бир эле клубниканын эмес. Бул хоть пиязга, чеснокко, помидорго бүт барса, мен мурун 15-20 жылдан бери помидор менен эмне кылам? Ошону чачам да. Убактылуу пока оорууду токтотуп турган. Ал бактерия бул жерден ооруду токтотот да, ошодон ары жагын жашылдандырып кетет. Анан ото чөптөрдү эмне менен? Кол менен? Кол менен. Кол менен. Ооба, кол менен. Капач менен отойбуз, кол менен. Жакшы. Канча күндө бир тересиздер? 2 күндө бир. 2 күндө бир. Ооба, бул кичине катуураак, ошолго эзилбейт да, 2 күндө бир теребиз. Зыянкечке дарыларды мисалы кандай колдоносуз? Тергенден кийин эле чачып, анан 2 күн тербейсиздер? Ооба, мындай кылабыз да. Бул докалда эмне бар? Да бир дары бар да. Аны чачкандан уже 2 күндөн кийин тере берсе болот депчи. Ошол дарысын чачтык, бирок тергенден баштап чача элекмин мен. Пока чача элекмин. Эми барып да кеңешем.
Тиги Азат менен кеңешип кайсысын чтобы эл жегенде зыян болбош үчүн, адамга зыян келбеш үчүн биринчи адамдын ден соолугу керек да, ошону сурап алып туруп, анан ошолдарын чачабыз да. А эгер мындай билбей калган учурларыңыз болгондо, сөзсүз түрдө агрономго сүрөтүн жибересизби же кандай кыласыз? Жок. Же видео кылып алып кетем. Жок, өздөрү эмитпейт. Мен өзүм эле барам, жалбырактарын алып барам. Мондай болуп атат. Жардам берип кой десең, жардам берет, жакшы. Эми сизге мындайча айтканда экономикалык жактан суроо, жанагы азыр эми ишкерлер бар да, бизнесмендер, кээ бирлер балким бир жактан машина алып келип сатышат, кээ бирлер болсо мисалы куручу материалдарды алып келип сатышат. А сиз болсо дыйкансыз, ушул жакта клубника өстүрүп, кулпунайды өстүрүп сатып иш кылып атасыз. Анан өзүңүздү жеке ишкер деп эсептейсизби? Жеке ишкер деп эсептейм, эл катары эле дыйкан деп эле эсептейм, анчалык көп жерим жок да, элге окшоп. Мисалы үчүн көп жер алайын десең, аренда кымбат. Арендага жер алып иштетебиз, анан кымбат. Бул жак арендада ошондо? Бул жер аренда. Ошондо көп жылга аренда калдыңыз да, сиз? 3 жыл калдым. 3 жыл калдыңызбы? Договор менен 3 жыл калдым. 3 жылдан кийин жерин тазалап, бүкленкаларын алып тазалап тапшырып берем. Жеке бир кишиден эле алдыңыз, же мамлекеттин жериби? Жок. ФПСтин жери эмес, Жок, бул үлүш жерлер. Үлүш жерлер. Жакшы. Анан сиз ошо мол 80 соткага чыгарган чыгымдарыңызды баарын жазып, сезон бою жазып, анан киреше канча алдым деп эсептейсизби? Жок, мен эсептейм. Анткени мен мындай кылып эсептейм да. Если 3 гектар жер иштетсем, ошонун 1 гектарын чыгымга чыгарам. 2 гектары калат да. Башында мурун бир 10 жыл, 15 жыл мурун кызык болуп жазчумун, азыр жазбайм. Азыр балким ошол 1 гектардан эмес, андан көп чыгым чыгып кетип аткандыр. Жок, чыкпайт андан көп. Мындай эсеп божомолду уже эмне болуп калды, көнүп калдык биз. Божомолду эле жечи. Аны эсептесең, анын ар бирин жазып отурган убактысы жок дейбиз. Кечинде чарчап каласың. Сиздер сезон бою үй бүлөңүз менен ушул жерде? Ушул жерде могул балагандабыз. Карайсыздар, анан уже сезонду жаап бүтүп, анан өзүңүздөр кетесиздер, үйгө кетесиз. Бишкекте эле турасызбы? Ооба, Бишкекте четинде, чүйдө турабыз. Жакшы. Анан мисалы ушул жакта сиз бир үй бүлөнүн кирешеси, каражаты ушул жакта экен да, Ооба, бир үй бүлөнүн даже туугандарым келип үйдө чогуу, алардын деле мисалы үчүн башка бирөөгө деле тыйын бересиң, анан өз эмнелерге бир аз жардам болсун деп аларды чыгыртып алабыз. Жакшы. Бирок мына карабайсызбы? Ар ким өзүнүн мындайча айтканда нанын ар кандай жол менен табат да. Кээ бирлер болсо жеке ишкерлик менен алектенет, кээ бирлер болсо мамлекеттик кызматта эмгектенишет, кээ бирлер болсо мындай кол өнөрчүлүк ар кандай да. Аларды деле биз жеке ишкерлер деп айтып койсок болот. Бирок ушу дыйкандарда негизи ушундай түшүнүк бар экен да, өздөрүн жеке ишкер деп эсептебейт экен. Мындайча айтканда, эгер бул жер сиздин жеке менчигиңиз болсо, анда бул актив болмок. Мындайча айтканда, сиз кайсы өсүмдүктү отургузсаңыз, ошол сиздин бизнес проектиңиз болмок, долбооруңуз. Анан ал жакта чыгымдардын баарын эсептеп, кирешелерди эсептеп, анан балким жылдан жылга аренда каласызбы же сатып аласызбы, ошону чоңойтуп кетерсеңиз болот экен. Бирок бул жакта сизде эми жеке ишкер чакан болсо да, бирок жеке ишкер деп да эсептесек болот экен. Жеке ишкерден мындайча айтканда, сиз деле ошол жумуш берип атасыз, туурабы? Жумуш сезонда мисалы үчүн мен бир күндө 30 адамга чейин алып келем да, күнүнө. Анткени бул эле клубника эмес да, ар жакта да 2 гектар жерим бар. 1 гектардай помидор, малина дагы жаңы отургузган. Кача жок дегенде 10 күн, 15 күн көчтү. 15 күн болбосо да 10 күнгө жумушчуларга эмне беребиз, жумуш беребиз. Анан негизи бир 7-8 адам почти күнүнө да алардыкы. Жумуш бүтүп калып эле дем алыш болбосо, почти алар күнүнө иштешет. Ошондо сизде апрелден баштап, апрелден баштап сентябрга аягына чейин иштейсиздер? Бул кар жаганча берет. Бара-бара сентябрдын аягы, октябрдын ичинде уже урожай азаят да, буларчы. Бир аз көп, мындай көп бербейт, масса бербейт, азаят, анан ал учурда адам азыраак болуп калат. Адам колунда жумушчу азыраак жумуш иштеп калат да. Уже бир 5 адам жетишип калат, 4 адам жетишип калат.
Анан мына карабайсызбы, сиз азыр айыл чарбада алектенген адамдар, жеке ишкерлер, мындайча айтканда дыйкандар, алар бүт бардык налогтордон мындай освобожденный кандай болот, төлөшпөйт да, бул закондуу түрдө төлөбөйт. Бирок сиз деген мисалы үчүн ошол эле Бектемир байке берип атасыз, клуб Малина деп, алар болсо Бектемир байке өзүнүн ошол бизнесинен, кирешесинен ал акча төлөйт мамлекетке, налогун төлөйт, анткени алар деген сатып алуучулар да. Сатып алып анан кайра алар Россияныкка, Казакстанга алардын тиги базарларына жеткизип жатышат. Бул дагы болсо мамлекетке болгон жардам да. Жардам. Анан кээ бир учурда деле азыр мени деген балким кээ бир көрүүчүлөр жаман көрүшү мүмкүн. Кээ бирлер болсо бар мындай. Ал минтип эле койбойбу, жазып аткан ишти сындашат, жатып алышы белечи. Мындай туура эмес, начар комментарийлери жазышат, анан ой клубникасы минтип калыптыр, тигил жердеги отону отоп койбойбу деп. Мен сиздин Зарылбек байке бул жакта көрсөткүм келип жатат. Зарылбек байке үйүнө жатып алып, мамлекет мага жардам бербейт, президент жаман, бул жаман дебей туруп, өзү үй бүлөсү менен келиптир дагы, жерди арендага алыптыр, клубниканы отургузуптур, күнүгө туруп алып ушул жакта эмгек кылып келип жатат. Анан ошол бир сезондо, бир жылда алган каражатын өзү эле үй бүлөсүнө колдонуп койбостон, бул жактан дагы ошо муктаж болгондорго жумуш ордун камсыз кылып берип, бул жактан клубникасын сатып, ошон жакшы сапаттуу, ошол эле учурда сапаттуу мөмө алайын деп күнүгө эртемен туруп алып эмгегин кылып келе жатат. Бул дагы ошол салык, жумуш ордуларын түзүп берген, бул дагы мамлекетке салым. Мындайча айтканда мамлекетке жөн эле бир зданияларды куруп берип, же болбосо бир мындай балдар үйүнө жардам берүүдөгү салым эмес, ушундай дагы салым жасаса болот. Бул дагы мен үчүн эң жакшы бир өрнөк деп эсептейм да. Ошо Зарылбек байке, сизге ийгиликтерди каалайбыз. Дагы дыйкандарга өрнөк болуп жүрө бериңиз. Клубникаңыз чындап айтканда аябай сапаттуу экен. Биз 2 күн мурун дагы могу төмөн жакка барганбыз, тетиги канал жаккачы. Ал жакта мындай Толя, ошол жак бир аз ылдыйраак болуп, ысыгыраак келеби, мындай? Ысык келет. Каналдын асты менен үстүнүн айырмасы бар. Вот ошондой да? Жалбырактар мындай. Мисалы үчүн каналдын астына ал жак бир аз ысык келет да, ал жактын желательно үстүнө жанагы сетка тартыш керек. Мен эшигим алдында тартылып турат го. Ошонун үстүндө сетка тартыш керек. Салкынды кармап бериш керек да. Могул жерге анча деле кереги жок. Каналдын үстү бир аз болсо да айырма бар. Мисалы үчүн заморозка түшсө, кышында суук түшсө, бизге биринчи түшөт, каналдын астына кийин түшөт. Ошондой болуп калат да. Кээ жылдар ошондой учурлар болуп калат. Эми көрүп деле келип атабыз. Каналдын алды жагында деле иштедик, үстү жагында деле иштеп атабыз. Жакшы. Бирок клубника үчүн ушул климаттык шарты аябай жакшы, ооба. Идеальный окшойт. Бул жерде бир жагы суу дагы жакшы. Анан суунун келгени дагы мындай кыйынчылыгы жок да. Болот кыйынчылык эмнеле учурларда, жайында суу тартыш учурда, беде, жүгөрү, ошол учурларда бир аз кыйынчылык болот, суу тартыш болуп калат да. Негизи суу жакшы. Сууга 7000 сомдон төлөйбүз гектарына. Аренда канча төлөйсүз арендага? Арендага могул жерге 50 000 сом берем, могул 80 соткага 50 000 сом берем. Асты жагына деле ошондой. Кышында эмне менен алектенесиз? Эз албайлы кышкы. Эз аласыздар, Жай менен биз 3 ай эз алат экенбиз да. Эми кышында да иштесек. Ооба, бир чети. Ден соолукта керек го бир аз. Жайында эч кандай көлгө эс алып кетпей же башка жакка кетмей деген жок. Болот эми, бул негизи эз албайбыз деле ал жакка деле. Барабыз эми, чанда барабыз ал жакка. Көлгө кетейин десең, могу калат азырма. 3 күн калса уже карайып кетет, өтпөй калат. Ал жакка убакыт жок. Жакшы. Бир учур болот, могул биринчи түшүм бүткөндөн кийин бир аз кол бошоп калат. Ошол учурдан может. Бир ай. Бир ай эмес, бир 10 күн. 10 күн, 10 күндөн кийин уже жумуштар башталып калат кайра. Жакшы. Анан могул пленкаларды, ленталарды, тамчылатып сугаруу ленталарын кайсыл жактан алып келесиздер? Даткадан алам. Датка деген бул жерде фирма бар. Жергиликтүү, Туңгушта, жакында. Мешок мен алып келип коем да, анан мону түп сууга ачтып коем бунучу. Бул сиз өзүңүз үйдөн жасап келген гумус, Үйдө өзүмдө гумус бар. Анан мону эмтемде будан сетка менен
өткөрүп сеткадан буга куям. Бачок коесуз. Бачокко куям суу менен. Аха. Анан ар бир сугарганда ушундан берип турам. Канчадан бересиз? Карабайм, могу мисалы үчүн 100 литрге могу чакадан 2-3 өйдү куюп салам. 100 литрге? Кайсы жерге аралаштырат? Бул бассейнге да? Жок, могуга аралаштырам сууну. Сууну буга аралаштырып анан бачок бияка куясызбы? Жок, куйбайм. Могул шланг. Бул аркылуу мен кетет бактылы. Могул шланга. Капелькага кошулат. Кетет да, мону салып коем. Тияктан суу берилип атканда аралашып кетет турбайбы? Кет жерден байланышып турат экен. Жакшы. Канча ошол немени канчага чылайсыз? Мисалы үчүн жарым мешок канча сууга? Азыр могу жарым мешок салып койдум ушулга. Буга чейин баарын эле алып берип салдым да. Мен бунда бир 2-3 күн турат. Бир аз эмне болгондон кийин бир бачокко деле эзилгенден кийин бир бачокко деле суу куям толтуруп. Будан бир 3 чака, 4 чака куюп салам. Ар бир суу катында бир аз берсе күч кубат болот да. Бирлерин дарылар деле арзан эмес, билесиңер. Ооба, сөзсүз түрдө. Жалдаң эле дары алып бере берсек, бизге да бирдеме калыш керек да. Сөз. Анан кыргызча кылып. Биогумусту жок, кыргызча эмес, бул деген эң жакшы органикалык метод. Анткени биогумус сиз өзүңүз үйдөн кыкты неметип, жана калифорнийский шерифтер менен жазып атасыз да, сөлжандар менен. Анан ал жактан чыккан биогумусту бул жакка алып келип туруп сууга чылап, кайра чыпкадан өткөзүп туруп бул жакка куюп, анан ушул эле берет экенсиз. жана электен өткөрүп бунун эмнелерин, тамырларын толтуруп турабыз да. Топуракка аралаштырып. Жазында толтура албай калабыз. Эмнеде бир толтурабыз. Мына биринчи түшүм урожай бүткөндөн кийин кыркабыз да, жалбырактарын алабыз. Ошол учурда ичин толтуруп чыгабыз да. Топуракка аралаштырып элеп, кайтасын. Канча күндө бир бересиз? Эмне? Мол биогумус. Мунун ар бир сууга сайын кошуп берем. Жана дары берип атсам анда бербейм. Ар бир сууга сайын кошуп берем. Жакшы. Мен негизи биз бул Наполеде подкаст тартып атканыбызга 1 жыл айлана элек, бирок былтыртадан баштап тартып атабыз. Анан негизи чоң ишкерлерди да тарттык да. Анан дыйкандар менен биз дайыма иштешебиз, дайыма талаада жүрөбүз. Анан баары эле айтат да, мындай болуп атат, мамлекет муну кылып бербейт, тигини кылып бербейт деп. Сизге келип таң калып атам да. Сиз эч кандай мамлекет бизде жок. Өзүңүз. Мисалы үчүн азыр бизге мамлекет эмне кылып бермегиле. Мисалы алар деле өздөрүнүн оокатын кылып атат. Биз деле главный бизди кыйнабаса убагында тетип биздин приемщиктерибиз деле өткөрүп берип турсак, бизге чоң жардам ошол. Суу жок учурда сууну жеткирип берсе мамлекет, чоң жардам ошол эле. Эми калган мамлекет биз багатта отуруп өргөндө анда ачка калабыз го, балдарды окутуш керек, семья багыш керек. Канча балаңыз бар? 4 бала, 2 уул, 2 кызым бар. Жакшы. Анан сиздин өзүңүздүн бир мындай кыялыңыз барбы? Ушул мисалы азыр максатыңыз эмне үчүн клубника өстүрүп жатасыз негизи? Максатым эмне? Бул ата-эне деген бир эле балдарын ойлойт экен биринчиден. Ушу балдарды окутуп, эмне кылмай, ошолордун жашоонун оңдойм деп эле. Максатым ошол эле. Биз убагында эмнете албай калдык да. Баягы биз учурда 99-жылы окууду бүткөнбүз. Биз учурда бир аз кыйыныраак болгон. Чоң окуу жайларга окуганбыз, эми училищаны окуганбыз. Айыл чарба кесибин бүткөм училищадан. Анан чоң окуу жайга окуп, мындай мамлекеттик жумуштарга иштебедик да. Эми бизге окшош болуп калбасын, эми балдар деп окутуп атабыз ошолорду. Ошол эле биздин кыял. Балдарыбыз эмне болсун, мамлекетибиз оңолсун, элдин баары бирдей болсун. Биз өткөн чыгарылышыбызда дагы ошол аз продуктивдүү жанагы такыр жерлерди мамлекет көп жылдык арендага берип атат деп дагы бир чыгарылыш чыгардык элек. Азыр Минсельхоздон да ошондой жарыялашты. Анан ал жакта да мындай нерсе бар да, ошол Россияга барып же башка жакка барып мигрант болуп иштегенден көрө, мына бул жактан деле жерди алып, ошол эле акчаны бул жактан тапсаң болот деген. Жакшы да болот, тапса болот ал. Мисалы үчүн эми өзүң жериңде жүргөнгө эмне жетсин? Бул жактан да сиз экинчи өрнөк болуп бере алат экенсиз да. Мына балдарыңыздын жанында жүргөн, балдар үчүн дагы жакшы да. Анткени ата-энеси жанында, чогуу бул жакта жардам беришет, жашоонун шартына да үйрөнүшөт. Өздөрү мындай сиздердин мээримдериңизге сүйүүгө бөлөнүп жаныңарда чогуу жүрөсүң, чогуу жүрөсүңөр. Ысык суукту бирдей мындай көрөсүң дегенде. Анан сиздер да ал балдарды эмгекке да үйрөтүп атасыздар да. Бул жакта чогуу иштешет да? Ооба, могул жерде жүргөн жанагы балдарыңыздар менин балдарымыздар. Жакшы, жакшы.
Жакшы, анда Зарылбек байке. Сиздин эгер биздин фермерлерге же болбосо досторуңуздарга, балким же балдарыңыз да сиздин чыгарылышты көрөт болуш керек биздикин. Айта турган сөздөрүңүз же болбосо каалоо тилектериңиз же суранышыңыз болсо. Каалоо тилектерим эмне дейт элем, мен дыйкандардын баарысын эле ишине ийгилик каалайм. Эми кыйынчылык болот бир-азчы. Бир эле дыйканчылыкта эмес, башка жумуштарда эле кыйынчылык болот. Бул эми кыйынчылыкка кичине чыдап, ошонун үдөөсүнө чыкса эле, барса эле жакшы болот дейм го дейм. Башка эмне демек элем. Ошол эле го дейм. Чоң рахмат сизге. Ошол менен бүтүрөлүк анда биздин чыгарылышыбызды. Рахмат келгениңизге. Агрономдон дагы кеңеш алалык. Достор, эми бул жакта Кулпунайда кантип өстүрөт Зарылбек байкенин биз баяндамасын уктук. Анан эми профессионалдардан дагы кеңеш алып көрөлү деп чечтик. Агроном профессионалдар негизи кандай ойлошот, кандай кеңеш беришет? Биздин негизи чыгарылышыбыз толук кандуу болуш үчүн ошо агрономдун кеңештерин дагы угуп көрөлү. Саламатсызбы, Максат? Саламатсызбы. Биз Максатты атайын чакырдык. Өзүңүз жөнүндө бир аз тааныштыра кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Максат Шашпарин уулу, Догал компаниясынын агроном кеңешчиси болуп иштейм. Анан негизи бул жакта сизди чакырганыбыздын себеби мындай да, биз азыр бул жакта Зарылбек байкенин Клубника талаасында турабыз. Анан Зарылбек байкенин айтымында негизи видео тартып барам дейт агрономдорго. Анан кээ бир учурда сүрөттөрүн жиберет экен, кээ бир учурда өзү алып барат экен, жалбырактарынчы. Анан негизи көп кездешкен оорулар кандай болот? Анан силер кантип кеңеш бересиңер? Эң көбүнчө эле көп кездешкендерден азыркы учурда эң көп кездешкендерден бул антракноз болуп жатат. Андан тышкары тамыр чириктер өтө көп болот Клубникада. Эң биринчи эле тамыр чирик абдан көйгөй келет. Ал тамыр чириктерге биз өзүбүздүн күтүү мөөнөтүнө, срок ожидательясына жараша дарыларды сунуштайбыз. Мисалы, биологический препараттарыбыз бар, полидоктор деген. Ал болсо срок ожидательясы 0 күн. Мындайча айтканда, бүгүн чачып, бүгүн колдонуп жиберсек болот да. Андан тышкары серегинил болот. Бул серегинил көбүнчө жаан-чачында болот. Азыр погодада, күн ысыкта көбүнчө курт кумурсакалар абдан көп да, зыянкечтер. Оорулар азыраак. Мисалы үчүн дыйкан силерге кантип кайрылат? Мисалы, менде жалбырагымда кызыл точкалар болуп атат, же болсо чирип атат дейби, кантип, кандай? Көбүнчө учурда бизге могу мисалы мондай жалбырактарды үзүп келишет. Же болбосо сүрөткө тартып алышат да. Ошо менен биз аныктап айтып беребиз. Могу жакта мисалы ооруйт экен, бул белая бурая пятнистость дейбиз. Бул абдан көп кездешет. Клубника табаларында. Анан биз буларга контактный или системный фунгицидтерди сунуштайбыз. Мисалы, могу терип жатканына жараша да. Эгер түшүм боло турган болсо, биз көбүнчө контактный сунуштайбыз. Бул контактныйдын берген сунушубуз себеби бул мисалы бир күн чачып, 2 күндөн кийин жей берсе болот да, терипчи. Системный чача турган болсок, 10 күн, 14 күнгө чейин күтүш керек. Адам баласына зыян алып келет да. Ошого ылайыктап биз сунуштайбыз. Бирок азыр мына айтылып атпайбы? Чачкандан кийин эле 2 күндө бир териши мүмкүн экен. 3 күндө бир териши мүмкүн экен көп эле учурдачы. Анан жанагынтип 14 күн күткөнгө мүмкүнчүлүк жок да. Ошол учурда кандай кылыш керек? Ошол учурда биз көбүнчө негизи ошо 2-3 күндүк срок ожидательясы болгон препараттарды сунуштайбыз да. Же биологиялык препараттар. Жана 0 күн болгондорду. Аларды чачып эле анан кийин жей берсең болот. Ооба, сөзсүз түрдө 1-2 күндөн кийин эле уже жей берсек болот да. Анан негизи ошо силердин кеңештериңерди угуп, ошого жараша колдонулабы? Мисалы, эми бир эле компания эмес да, бир канча компаниялар бар. Алардан дагы алышат. Анан кийин ошол жакта мисалы үчүн балким кээ иштебей калышы мүмкүн. Ошолорду кандай кыласыңар? Андай учурда дагы ошо дыйканга көз каранды болуп калабыз да. Мисалы, биз өзүбүз сунуштайбыз, бирок ошо акчасына жараша, өзүнүн убактысына жараша колдонушат. Мисалы, биз берип сунуштайбыз, отуду айтып беребиз. Бул дары мынча 3 күн, бул 10 күн. Анан уже дыйкандын выбору. Ошол жактын дыйкан чечет да өзүчү. Ошого жараша дары чечет. Анан эгер иштебей калса кайра эле келет. Анан биз баягы айтабыз, ушундай дары сунуштаганбыз. Ошону колдонгон жоксуңар, ошол себептен ушундай болот деп. Анан уже экинчисинде зыянкечтер уже көбөйгөн учурда уже колдоно башташат да. Негизи вообще дарын иштебей калган учурларда проблема эмнеден болот?
Дары иштебей калгандын учурлары бул көбүнчө бизде ушул чет жакта арычный, арыкта суу аккан ошолор менен алып чачат да. Ал жак уже суу таза эмес, анын pH көтөрүлгөн. Аларды көп маани алышпайт. Негизи ошо pH-ын да түшүндүрүп беребиз. pH-ын сөзсүз түрдө түшүргүлө, ар бир дары суунун pH-на жараша иштейт. Мисалы, кээ бир дарылар суунун pH 5 болгондо иштейт, кээ бирлер жогору болгондо иштейт да. Ошондон улам жаан-чачын болушу ыктымал. Ошолорго. Эми мына биз деген атайын ушул картаны тандап алдык. Агроном Максат менен сүйлөшөрдө. Себеп дегенде бул жактагы кулпунайлар камерадан көрүнүп атабы билбейм. Кочкул жашыл түздө болуп турат. Бул жакта болсо бир аз саргарып калыптыр. Эми сиздин кеңешиңизди укугубуз келет да. Эмне себептен саргарып калган? Буну деген аныктап бердиңиз. Эмне себептен азыр могул жактагы картада саргарып калган, ошо кандай кеңеш сунуштама берет элеңиз? Бул саргарганда бизде канча себеби бар да. Эң биринчи эле биз көбүнчө жанакындай железо жетпегенден болот. Темир жетпегенден болот. Андан тышкары бул клещ. Бирок азыр карап турган болсок, бул жакта эч кандай клещ жок. Андан тышкары бул өтө күн ысыкта мындай суунун көлөмүн абдан көп берип койгон учурда сарайга түшөт, стресске түшкөндөн. Анан ошо эки варианты бар да. Анан биз сөзсүз түрдө биринчи ошо сууну өзүн нормалдаштырабыз. Андан тышкары уже железоны колдонобуз сөзсүз түрдө. Темирди кандай колдонуш керек? Темирди мисалы ошо 2 жума аралык менен 2 жолу бере турган болсок, 1 гектарга 3 килограмм кетет да расход. Ошо менен беребиз. Кадимкидей өзгөрөчү. Тамыр системасы менен берилет. Тамыр системасы менен берилет. Тамыр системасы. Анан могул биз Зарылбек байкеңкин көрдүк. Көп мындай кулпунайлардын баары эле эме да. Чоң-чоң, ири-ири, майда жок эсекен. Негизи бул жакка да силер рекомендация берсеңер керек, Анан азык затты кандай учурда мындай 1 жумада бериш керекпи, же 10 күндө бериш керек, же 2 жумада береби, кандай береби? Азык затты биз көбүнчө программа түзөбүз ал жактан. Анан биз азыр ошо мегатрон удобрениясын колдонуп жатабыз бул жакта. Бул жакта деген негизи 3-4 күндө бир клубника бышып аткан учурда ошондой да берилет да. 3-4 күн бирде калий көбүнчө берилет бышып аткан кезде. Себеби ал вкусын дагы берет, и көлөмүн да чоңойтот да. Ага деген обязательно селитра кошуп коебуз сөзсүз түрдө. Андан чыгарып фосфор берилет. Ушу бышып аткан мезгилде ошолорду колдонулат. Анан 3-4 күндө бир обязательно. 3-4 күндө бир удобрение берилет, мегатрон удобрениясы, калийный. Тамырдан бериш керек. Тамырдан берилет, ооба. Түшүнүктүү. Анан башка мисалы бул жактан кайсы зыянкечтерди көрүп атасыңар, барбы? Бул жакта ылдыйраак жагында карай турган болсок, ал жакта трипс бар болчу. Ошондо көрсөтөлү анда. Дыйкандарга дагы мындай жеңил болуш үчүн аныктама. Азыр ошо бул жакта трипстин трипс жеген көрүнүп турат да. Себеби дегенде могу уруктары сыртка чыгып калат, анан бул уже бышпай катуу болуп калат. Могу сыксаңар катуу да бул. Ошо ойдан калып калат. Ошо ойдан калып калат. Даже мындай неметпей атат го. Бул трипстин жеген эмелер да. Кадимкидей даже бөлүнбөй атат. Анан могу клещ бар, земляничный клещ деп коет. Бул жаңы өсүп келаткан жаш жалбырактарды жейт да. Ушундай кылып могу бырыш-тырыш кылып салат да, могулар. Бул ошондо клещтик, Бул клещтик, бул земляничный клещтик да, могулардын баары карайып кеткендер. Көбүнчө кальций жетпеген деп ойлойт, бирок бул ошо клещ, земляничный клещ. Жаңы жалбырактарды жейт. Эгер обычный паутинный клещ боло турган болсо, бул эски чоң жалбырактарды жейт. Экөөнүн айырмасы ушундай. Земляничный менен обычный паутинный клещтики. То есть мындайча айтканда ошо жөргөмүштөр дагы экиге бөлүнүп атат, Ооба, паутинный клещтер дагы ошо көбүнчө экиге бөлүнөт да. Могу мисалы кальцийдин жетпегени да. Кальций? Кальций. Бул ошо кальцийдин жетпегенде ушуну баш жактары бүрүшүп, тырышып калат да. Учтары. Жакшы. Көбүнчө могу ошо земляничный клещ деген бул жаңы өсүп келаткан жалбырактардын болот да, могу жактары прям бырышып, бул жактардын бери бырышат да. Бул мисалы уч жагы бырышкан үчүн эле бул кальций жетпеген болот да. Эгер жаңы өсүп келаткан жалбырак болсо, мындай бул бырышып, ибияна чейин түшсө, то ал земляничный клещ болуп эсептелинет да. Ошентип айырмаласак болот. Демек, мына бул жактан эмнени айткым келип жатат? Көп учурда мен деле өзүм агрономмун. Көп учурда ошо сырткы белгилерди караганда бири-бирине окшош болот экен да.
микроэлементтердин жетишпестиги менен жетишсиздиги менен кандайдыр бир зыянкечтердин жетишсиздигичи. Мондо эле биз мисалы балким бир элементтердин жетишсиздиги деп ойлосок болот, бирок бул трипстен жабыркаган клубника экен. Анан негизи күн ысыкта кандай болот, күн салкында кандай болот, анан негизги рекомендациялар дыйкандарга кандай болот агроном катары? Агроном катары негизи ошо көбүнчө дарыларды биз ошо эртемейки салкын же түнкү салкын менен дарыларды колдонушубуз керек. Себеби күндүз чача турган болсок бул жанагы испарение болот, бууланып чыгып кетет да. Андан тышкары бул оорулар в основном көбүнчө жаан чачында ным болгон учурда кездешет. Курт кумурскалар болсо, зыянкечтер болсо бул күн ысып жатат азыркы учурда. Азыркы учур ошо трипстин мындайча айтканда доору болуп атат азыркы учурдачы. Мындайча айтканда күн ысыкта зыянкечтер көбөйүп атат, күн эмеде салкын болгондо, жаан чачын көп болгондо козу карын тарабынан чакырылган грибковый заболевание деп коебуз орусча айтканда. Ошолор көп болот, Прогноз погоданы карап деле ошого жараша алдын ала профилактика кылып турсак болот да. Эгер 1-2 күндөн кийин жаан чачып десе, бир жума, то алдын ала бир жума мурун дары чачып койсок жакшы. Фунгицид колдонобуз. Эгер күн ысык, 1 жума, 2 жума күн ысык турат десе, то уже куртка каршы дары чачсак, андан да жакшы да, эффекти көбүрөөк көрөбүз. Трипстерге жаңы гүлдөп аткан кезде негизи эле жайында трипс күчөйт. Ошол үчүн алдын ала эле трипс чачкан жакшы. Эгер уже көрүп калып, жеп койгондон кийин трипске каршы уже мындай биз 50% жоготобуз да түшүмдөн. Анан сөзсүз түрдө достор, мисалы үчүн мен да өзүм агроном катары өзүмчө кошумчалап коеюн. Пестицид десе эле, дары десе эле, ал деген бүт бардык химиялык заттар дегенди билдирбейт. Пестицид, агрохимикаттар деген бул негизги жалпы аталышы, ошонун ичинен биологиялык жана химиялык деп экиге бөлүнөт да. Анан жана максат агроном сунуштап кеткендей дагы биологиялык да пестициддер бар. Анан негизи көбүнчө агрономдордун көбү бул жакта мөмөсү тез желе турган, таза мындай свежий түрүндө желе турган өсүмдүктөргө сөзсүз түрдө ошол жана срок ожидания деп айтып кетпедиби, күтүм өнөтү 0 күн же болсо 2 күн, 1 күн болгондорду сунушташат. Андан кийин эгер мисалы үчүн ал алма болсо же жаңгак болсо, алар болсо август айында, сентябрь айында чогултулгандар болсо, анда алар болсо 1 ай, 2 ай мурун башка ушул химиялык пестицидтерди чачса, алар болсо курамындан чогулганга чейин, ошо мөмөнү жегенге чейин алар деген кетет. Ошол себептен рекомендацияларды жасап атканда дагы, күтүм өнөтүткө дагы биз көңүл бурушубуз керек. Эми агроном катары сиздин дыйкандарга берген кеңешиңиз кандай? Агроном катары кеңеш дыйкандарга берет элем, бул ар дайым биз менен чогуу агрономдор менен чогуу биргеликте программа түзүп, кеңеш алып, өсүмдүктөрдү коргоп жүрүңүздөр. Бул коргоондон биз менен кеңеш алганыңар бул акча жактан үнөмдөйт да, силердин акчаңарды. Достор, караңыздарчы, биз деген Кулпунайды тарткан эле келди керек. Бирок Зарылбек байкен ушундай колу берекелүү экен. Кулпунайдан тышкары дагы ушундай розовый помидор, орусча айтканда кызыл помидор, черинин сарылары бар экен, мындай жүзүм түрү бар экен. Мына черинин өзү жана малина жана ежи малина да бар экен. Буларды дагы 13 жылдан бери помидор чери өткөзүп келем дейт. Өзүнүн кардары бар экен. Зарылбек байкен. Иштеш келген эмнем бар. Жакшы. Буларды да өткөрөсүз, Ооба, буларды өткөрөм. Мен бир эле баягы дыйканчылык деген бул бир эле клумка менен дыйканчылык эмес, дыйканчылык кылгандан кийин баарысын кылып көрүш керек да. Раз жастан кечкүскө чейин иштегенден кийин булардын да аракет жасап болот. Жакшы бул деле. Мисалы үчүн клумка баазы арзан болсо, помидордуку жакшы, чериники жакшы болуп калат, бири жабып кетип калат да. Мына жакшы, жанагы финансыда негизи башка корзинада кармаш керек деп айтат. Бул жакта эл чарбасында болсо ушундай көрүнүштө экен. Ошон үчүн Зарылбек байкеге ийгиликтерди каалайбыз. Сизге түшүмүңүз берекелүү болсун. Ден соолукта болуңуз, үй бүлөңүз менен.
Бизди да бул жакта коноктоп тосуп алганыңызга терең ыраазычылык билдиребиз. Достор, сиздер болсо бизге катталып, лайк басып, жана комментарийлерди калтырганды унутпаңыздар. Эгер Зарылбек байкенин дыйканчылыгы сиздерге кызыктуу болсо, комментарий калтырсаңыз, биз да Зарылбек байкенин өзүнө узатабыз. Балким тажрыйбасы менен дагы бөлүшөттүр, ооба. Если жардам керек болсо келе бергиле Туңгучка.